Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı ilim suyucular. Muhammad Said Ramazan Boti rahimahullah'a tanıdık. Min sunanillahi fi ibadihi, Allah'tın pendelerine ornatkan sünnetleri attı kitabının en akırkı dars duanın kabul bolusu tuğralı bolçu. Akırkı darsыбыз 3 bölükкө bölünө турган болуп калды. Бүгүн ошол 3-чү бөлүк, акыркы бөлүк иншаалла. Өткөн сабакта астагфиру билlah бул аят. Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум. Эген айтты, силердин эгеңер айтты, мага жалбарып дуа кылгыла, мен силерге жооп берейин деген аятты сен экөөнүн ортосунда мага дуа кылгыла, мен силерге жооп берейин дегенде шарттуу байланыш катары түшүнүп алба. Баягы эки пенденин ортосундагы алака байланыштай түшүнүп алба. Мисалы, сен мага бир товарды алып кел, мен сага ордуна муну беремин деп келишим түзүлгөндөн кийин сиз мага товарды алып келип берсеңиз, мен анын баасын милдеттүү түрдө беришим керек. Анын сарындай Кудайым милдеттүү дуа кылгыла, мен жооп берем деп атат дегенде пенденин ортосундагыдай бир шарттуу байланыш катары түшүнүп албагын. Дуа кылыш бул биздин пенделик парзыбыз. Ал эми Кудайым жооп берүүнү өзүнүн милдетине алды, кепилдигине алды, айкөлдүгү менен, милдеттүү болбостон айкөлдүгү менен, мээрим менен өзүнүн кепилдигине алды. Эми ушул жерден мындай бир ой келип калышы мүмкүн дейт да. Анда эмне үмүт кылганга да болбойбу? Кудай Таала бул жерде бизге үмүт берип жатпайбы? Дуа кылгыла, мен силердин дуаңарды кабыл кылайын деп анан үмүт кылганга да болбойт дегендей бир маани чыгып калган жокпу деп сен айта турган болсоң, жообу жок, андай эмес. Пенденин дуа кылгандан кийин ушу дуам кабыл болсо экен, эрте Кудайым жооп берсе экен деп үмүт кылганы, бул шариатта хусну зонни билла деген чоң бир талап бар. Бул шариат талап кылган нерсе пендеден, анан шариат жактырган нерсе. Аллах пенделеринин өзүнө карата жакшы ой күмөндө болуусун талап кылат. Курани Каримде дагы, хадиси кудсиде дагы, дейле шариатыбызда. Пендем мага кандай ой күмөндө болсо мен ошого жараша мамиле кыламын. Ин хойрон фа хойрон, жакшы ой күмөн кылса ошого жараша. Ин шаррон фа шаррон, жаман ой күмөн кылса ошого жараша дегендей баардыгыбыз угуп билип жүрөбүз. Ошол Аллахка жакшы ой күмөндө болуу бул шариаттагы мусулмандан талап кылынган Аллахтын талабы жана жактырылган нерсе. Ушул өңүткө кирип калат. Дуа кылгандан кийин дуаны күтүш. Кудайым кабыл кылат деп жакшы ой күмөндө болуш. Бирок бул дуаны тек кана бир куралга же ортомчуга айлантып ийүүгө алып барбаш керек. Дуа кылуучунун бир тек кана муктаждыгына жетүүсү үчүн жана үмүтүнүн аткарылуусу үчүн гана колдонула турган курал кылып албаш керек. Чыныгы Аллахка ыйман келтирген момун Алла Таалага абсолюттук түрдө ар бир ахвалда муктаж экендигин билип түшүнгөн мусулман, анын натурасы кандай болот? Анын натурасы, анын шаны ар дайым Аллага болгон муктаждыгын сезүү менен жан дүйнөсү шаттаныш керек. Аллах Тааланын эшигин каккылаш менен ал лаззат алыш керек. Алла Тааланын босогосунда жалдыраш менен ал рахат алыш керек. Эгерде бул дүйнөдө бирөө бирөөнү сүйүп калып, сүйүктүүсү үчүн болгон пенделердин арасындагы мындай жалдыроолору шаттыктын жана лаззаттын бир стимулу болгон болсо, мисалы көрүп атпайбызбы кинолордо, сериалдарда, баардыгыбызга белгилүү клиптерде эмне кылат? Сүйүп калган жигит сүйүктүүсүнө жетиш үчүн акылга сыйбаган кадамдарга барат, чоң курбандыктарга барат, жалдырайт, эмне гана нерселерге барбайт. Өзүнчө ал сүрөттөлүп, укмуш бир сүрөттөөлөргө ээ болуп жүрөт. Эмнеге андайга барат? Демек, ошонтиш
ал адамга бир сыртынан караганда жалдырап атат, бирок ал шаттыкты, лаззатты тартуулаган үчүн ошол адамга барып атат. Пенденин пенде менен болгон мамилеси ушундай болуп аткан болсо, анда макулуктун жаратуучусуна болгон, кулдун кожоюна болгон жалдыроосу бул канчалык рухка бакыт тартуулайт дейт. Анан маанилүү нерсе أن تعلم أن هذه النشوة الذاتية بمشاعر الافتقار والتذلل لله Кудай Таалага болгон муктаждык, Кудай Таалага болгон кедейлик жана анын алдында өзүбүздү бир байкуш, бир сезүүдөгү шаттык, Кудай Таалага дуа кылгандан кийин Кудайымдын тартуусун, берүүсүн күтүүгө, үмүт кылып, үмүт байлап күтүүгө каршы келбейт. Анткени себеби Кудайым ар дайым буга чейин деле биз үмүт кылбаган тараптан, биз ылайыктуу болбогон, акылуу болбогон тараптан Кудайым бизге чакалап, тонналап, эсепсиз жакшылыктарын берип келгендигине таянып. Анан да Кудай Таала бизге канчалаган неаматтарын жеткирип атат, Кудай Таала бизге канчалаган сүйүү каттарын берип атат. Мисалы, ата-эненин баласы үчүн өмүрүн арнаганы, суукка тоңуп, чет мамлекетке чейин барып, баласы үчүн ата-эне эмнеге гана барбайт? Ошол кыймыл аракети анын балдарына болгон сүйүү каттар эмеспи? Анын сыңарындай жараткан Алла Тааланын пенделерине болгон сүйүү каттары бар экен. Ошол ар бир жакшылык бизге келген, ар бир сый, ар бир урмат, ар бир неамат Аллах Таала бизди жакшы көргөндүгүн, бизге бакыт каалагандыгынан, бизди сүйгөндүгүн каттар экен да. Анын сыңарындай Мухаммад Саид Рамазан бути айтмакчы. Сен сүйүктүүң тараптан ушунчалык чексиз каттар келип аткан болсо, Аллах Таала тараптан эмне деген жакшылыктар келип атат, ал бизди жакшы көрөт экендигине катта. Ошону билгенден кийин ошого ылайык сен жооп бербейсиңби дейт да. Аны билбей мал сыяктуу кара курсактын айынан кара курсак деп жүрө бериш, бул канчалык чоң адашуу да. Болбосо ошол бүтүндөй аалам биз үчүн жаратылып, бизге акыл эс берилип, адам жаратылган макулуктардын эң асылы кылып жаратылып жатпайбызбы биз? Анан ошол дуа кылгандан кийин Кудайым аны кабыл кылып жооп берип, мүдөөсү ишке ашкандан кийин кандай ишенимде болуш керек? Мен акылуу болчумун, Кудайым милдеттүү түрдө менин дуама жооп берди. Жооп бериш керек болчу да. Жооп сурагыла жооп берем деген, милдеттүү түрдө жооп берди деген өңүттө эмес. Кудайым менин үмүтүмдү четке какпайт. Кудайым жалооручунун жалдыраган четке какпайт деп Кудай Тааланын бир мээрим, ырайым жагынан келди деп кабыл алыш керек да. Мындай бир милдеттүү түрдө жооп берип койду дебестенчи. Пайгамбар алейхиссалам да хадисте айтмакчы: "Инналлаха хайюн каримун", Алла Таала уялчак зат жана берешен зат. "Ястахи минал абди иза ярфа ядайхи ядаху сифрон", пендеси алакан жайып дуа кылганда Аллах аны эчтеке бербестен куру жалак калтыргандан уялат дейт да. Анан Кудай Тааладан мына ушундай өңүттө күтүү бул адеп болуп эсептелет да. Дуа кылгандан кийин ушундай өңүттө дуасынын натыйжасын күтүүчү. Анткени бул дуа иретинде болду да. Бирок бул жерде караңыз, биринчи жана экинчи бөлүмдө дуа менен талаптын айырмасын билүү зарылчылыгы айтылбады беле? Эгерде пенде ушул жерден талап өңүтүндө дуа кылып алган болсо, анда мунун акыбети кандай болот? Мунун акыбети дуасы эгерде кабыл болунуудан кечеңдеп аткан болсо, же кабыл болбой калгандай бир сүрөт жаралган болсо, пенденин назарында бул талап сүрөтүндө дуа кылган эле, мунун дуасы эмнеге айланат? Даттанууга айланат. Мен дуа кылдым, Кудайым берген жок. Кудайым жооп берген жок.
же болбосо мунун дуасы, Кудайга болгон жалынуусу 100 бурууга айланат. Айтпачы болду мындан кийин ардыларыңды. Эмнеге? Анткени бул Кудайга болгон кайрылууну пенделерге болгон кайрылуудай талап сыяктуу элестетип алганда, Кудайга болгон дуаны чыныгы дуа өңүтүндө кылган адам, о Кудай, мен сенден башка барар жерим жок. Сенден башка коргоноор жайым жок. Сен кабыл кылбасаң мен кимге барам? Сен кубалашсаң мен кимге барам? Сенден башка мен эч ким жок, о Кудай. Берсең дагы, бербесең дагы, алсаң дагы, албасаң дагы, мен сенин эшигиңди каккылаган, эшигиңди ачып Аллах, мени кабыл кыл өзүңө. Мына ушундай сутта болсо, болуш керек деп атат да. Ибн Атойла Сакандари, бул улуу муршид, Роббани алым болгон. Роббани орусча божественный деп коет, кыргызча кудайлык. Мындай бир Кудайга өзүн арнагандыктан мындай кудайлык болуп кеткен да. Мындай кудайлык дегенде мындай рухунан бери, кандан бери Кудай менен дос, ушундай бир олуя адамдар болот. Ал адамды көргөндө эле сен Кудайды эстейсиң. Ал адамды сүйлөгөндө эле Кудайды эстейсиң. Башкача бир адамдар болот, божественный. Андай адамдардын жүрүш турпаты эле, сүйлөгөн сөз эле даават да. Ошондой улуу бир алым, мындан 4-5 кылым келген. Өзү Египетте кайтыш болгон, Каирде күмбөзү бар, зыярат кылганбыз. Ошол Ибн Атойла Сакандари өзүнүн Хикамул Атоясында айтат дейт. لا يكن أمد تأخر العطاء ما للحاخ في الدعاء موجبا ليأسك. Көгөрүп көшөрүп дуа кылуу менен биргеликте Кудайдын тартуусу кечиңдеп жаткандыгы, көшөрүп, көгөрүп дуа кылдың. О Кудай, илхах деп атат, көрдүңөрбү? Сенин эшигиңден башка эшик жок. Сенден башка барар жерим жок. Сенден башка муну чечип берер эч ким жок. О Кудайым деп көгөрүп көшөрүп чыныгы дуанын касиети менен дуа кылдың. Бирок Кудайдын берүүсү дагы кечеңдеп жатса, бул сенин сенин үмүтүңдү үзүп коюп болсун дейт. Эмнеге? Фахуа домин алакал истижабата фима яхтаруху лак. Аллах сага дуаңды кабыл кылуунун кепилдигин алган, жана аятта айтылгандайчы. Сенин пайдаң үчүн, бирок өзү каалаган өңүттө. Сенин пайдаң үчүн эле, бирок сен каалаган сүрөттө эмес, өзү каалаган сүрөттө, өзү каалаган өңүттө. Ла фима тахтаруху линафсик, сен өз нафсиңе каалаган сүрөттө эмес. Анткени биз жаш баладан бетербиз да. Биз сырты жылтырак, ичи кылтырак бир нерсени каалап алышыбыз мүмкүн, ушул мага жакшы деп. О фил вактиллади юрид, ла фил вактиллади турид. Анан сен каалаган убакытта эмес, ал өзү каалаган убакытта. Сен ошол убакта даяр эмес болушуң мүмкүн. Ошол убакта сен чийки болгон болушуң мүмкүн дегендейчи. Бул тууралуу Бадиуззаман Саид Нурси рахимахулло Рисале Нур деген Куран тафсиринде да айтат. Кимдир бирөө ошол аятка карап мындай деши мүмкүн дейт. Аятта Кудай Таала удууни астажиб лакум, мага жалбарып дуа кылгыла, мен силерге жооп беремин деген. Биз бир канча жолу дуа кылдык, дуабыз кабыл болгон жок. Аят болсо эч чектебестен каякта качан болбосун дуа кылгыла, жооп берем деп атат. Деп кимдир бирөө суроо бере турган болсо, андан жооп мындай дейт. Жооп берүү башка, ал эми кабыл алыш башка дейт. Азыр мисал аркылуу да билинет. Аятта айтылгандай, ар бир дуа үчүн Аллах тараптан жооп берүү бар. Бирок кабыл кылуу же пенде талап кылган нерсенин дал өзүн, ал эми кабыл кылуу, пенде сураган нерсенин дал өзүн берүү Аллах Тааланын даанышмандуулугуна көз каранды дейт. Кудайым, кээ бир жеңил ойлуу ата-энелер бар. Баласы эмнени сураса ошону бере берет. 2 жаштагы баласы телефон сураса 1 саат болсо 1 саат, 2 саат болсо 2 саат берип кое берет. Ана ошентип кийин баласын өтө бузуку адам кылып чыгара келет да. Жеңил ойлуу да. Алла Таала болсо даанышман зат болгондуктан пенденин сураган нерсесин дал өзүн даанышмандуулугуна карап туруп чечет экен да. Мисалы, оорукчан бир жаш бала чакырат экен. Эй, доктор, мага карап коюңузчу дегенде, доктор лаббайк, макул балам, не истерсиң, эмнени каалап жатасың деп анын чакырыгына жооп берет.
жаш бала болсо мага ушундай түкүнчө деген дарыларды жазып бериңиз десе, доктур баягы бала сураган дарынын дал өзүн берет, же болбосо анын эле ден соолугунун пайдасына карап туруп андан да жакшысын берет, же болбосо анын дартына ал сураган дарысы тескерисинче зыян болгондугун билет дагы ал дарыны бербей коет. Анын сыңарындай Алла Таала дагы абсолюттук даанышман жана ар дайым ал өзүнүн ысым сыпаттары менен биздин жаныбызда бизди көрүп тургандыгы үчүн пенденин дубасына жооп берет. Анан пенденин жалгыз суроосун жана мен жетим козумун, эч кимим жок, таянар тоом жок деген сыгынычтуу дартын өзүнүн мен сенин жаныңдамын пендем, мен сенин чакырууңа жооп берем деш менен анын жүрөгүнө тынчтык, бейкуттук берет. Бирок инсандын жаш баладай болгон жеңил ойлуулугуна жана кумар каалоосунун үстөмдүүлүгү менен эмес, өзүнүн кудайлык даанышмандуулугунун талабы менен пенде сураган нерсенин дал өзүн же андан дагы жакшысын берет, же болбосо эч бербейт. Бирок сураганына жооп берип атат. Бирок эч бербейт дегени, мисалы пенде байлык сурашы мүмкүн. Кудай мага жете турган рызкы берип атат, бирок ашыкча байлык сурашы мүмкүн. Алла Таала пенденин сураганын укту, ага жооп берди, бирок анын дүйнөсүнө, акыретине зыян болгондуктан, анын жан дүйнөсүн Аллах жакшыраак билгендиктен, балким байлык тийсе, ал эртең күнү бузулуп кетерин билгендиктен ал байлыкты ага бербей коет. Бул учурда дубасы кабыл болбой калды деп айтылбайт. Пайгамбарыбыздын убагында саллаллаху алейхи вассалам бирөө келет дагы: "Я Расулалла, мага Кудайга дуа кылыңыз, байлык берсин" дейт. Десе пайгамбар алейхиссалам канаат кылып шүгүр кылган аз шүгүрсүздүк кылган көп байлыктан жакшы дейт. Жок Расулалла, мен канаат кылуучулардан, шүгүр кылуучулардан, сарптоочулардан болом дейт. Пайгамбарыбыз мындай бурулат, улам кайталайт. Канаат кылып, сабыр кылып, шүгүр кылган байлык шүгүрсүздүк кылган көп байлыктан дагы жакшыраак дегенди укпай коет да. Анан пайгамбарыбыздан дуа кылат, Кудай Тааладан байлык сурап. Ошондо жараткан ага ушундай байлыктын көбөйтөт, койлору, козулары курттай көбөйөт. 5 убак намазга келип турган баягы адам малы батпай шаардан обочулоп сыртка чыгып кетет жайытка карап. Эми 5 убакка эмес, 1-2 эле мал намазга келе турган болуп калат. Анткени үй алыстап калды да, малга карап алыстап кетти. Анан дагы малы көбөйүп, жайыт жер жетпей, кашара көчүп кетет. Кашара көчүп кеткенден кийин жума намазга эле келе турган болуп калат. Дагы мал көбөйүп 12 ай 40 жылда бир айт намазы менен курбан айтка эле келе турган болуп калат да. Ары өткөн, бери өткөн жолоочулар Мединеде не жаңылык дей турган эле болуп калат. Аңгыча болбой хижраттын 2-нчи жылы зекет парыз болот дагы. Пайгамбарыбыз анан сахабалары жөнөтөт, түкүнчө кап зекеттерди чогултуп кел деп пайгамбарыбыздын катын алып анан жанакы адамга келишсе, муну карап туруп, бул налог го бул деп коет да. Бара бергилечи, анан мен силер келатканда ойлонуп көрөйүн дейт. Анан кайра келатканда болду бересиңби дегенде, жок бул налог экен, мен бербейм деп коет. Пайгамбар алейхиссалам алыстан эле ошол баланчанын иши бүтүптүр дейт да. Анан баягы адам анан бузулуп кетет. Мунафык болуп кетеби, эмне болуп кетет билбейм. Кур'ан-ы Каримде ошол адам тууралуу аят түшөт. Кудайдан байлык сурайт. О Кудай, байлык берсең мен сарптайм, Алла жолунда коротом, зекетимди берем, антем, мынтем деп. Кудайым байлык бергенден эчтеке менен иши жок. Баягы убадаларынан кайтып кеткен адамдар бар деп ошол тууралуу аят түшөт да. Анан баягынын тайкеси абасынан кат жөнөтөт. Эй шорду, сен тууралуу аят түштү дегенде, түштөн кийин эсине келип анан через нихачу анан зекеттин бергенде пайгамбарыбыз кабыл албай коет. Андан кийин Азирет Абу Бакырдын убагында келет. Азирет Абу Бакыр: пайгамбар кабыл албаган зекетти мен да кабыл албайм дейт. Андан кийин Азирет Умардын ордунда келет. Пайгамбар менен Азирет Абу Бакыр кабыл кылбаган нерсени мен да кабыл албайм. Ошентип анан Азирет Усман Байлын убагында жаман өлүм кайтыш болуп калат да, кыскасы. Ошондой болуп калышы мүмкүн да. Ошо Кудай Таала бербей коет кээ бирде.
Hem дуа бир убудияттир. Анан дагы дуа бул кулчулук. Убудият ва кулчулуктун мөмөсү болсо акыретке карайт. Бул кулчулугубуз үчүн биз Кудай Тааладан дүйнөдө мага эмесин бер деп талап кылбайбыз да, анда ыкыластуулук кетет анда. Анткени кулчулук ыкылас менен кылыныш керек, Шарик Куранда талап кылынган, дуа бул кулчулуктун маңызы чучук болуп аткандан кийин анын мөмөсү акыретке карайт. Дүйнөлүк максаттар болсо, ошол бир түр дуанын же ибадаттын убактысы болуп калуусу мүмкүн. Дүйнөлүк максаттар. Ошол максаттар ошол максаттар дуанын убактысы. Бирок дуанын суту, дуанын финиши, же болбосо дуанын мүдөөсү ошол максатта эмес. Талгат, эмнеге дуа кылдың? Башка момундай кыйынчылык түшүп, карызга малынып калбадымбы? Ошон үчүн дуа кылдым. Эмес. Анда ыкылас жок, бул жерде ибадат эмес бул. Дуам ошол максат үчүн кылынбаш керек. Ошол максаттар дуанын убактысы. Яни башка кыйынчылык түштүбү? Кудайым мага кыйынчылык берип атат, значит мен үнүмдү уккусу келип атат. Демек бул дуанын убактысы экен дегидейчи. Мисалы жамгыр намазы же жамгырдын дуасы бир ошол жамгыр намазын же жамгырдын дуасынын убактысы келди дегенди билдирет. Жамгырсыздык ошол ибадаттын убактысы. Болбосо ошол ибадат жана дуа жамгырды алып келиш үчүн эмес. Эгерде тек гана ушул жамгырды алып келүү ниети менен гана болуп калса ошол дуа, анда ал ибадат ыкыластуу болбогондуктан кабыл болууга арзыбайт. Кандай эле күндүн батуусу шам намазынын убактысы болгондой, анын ары күндүн жана айдын тутулуусу кусуф жана хусуф деген намаздардын өзгөчө бир ибадат убактысы экендигин билдирет. Атап айтканда, түн жана күндүздүн нурлуу аяттарынын никаплануусу менен, түкүшөгүгө пардага тартылуусу менен илахи улуулукту жар салууга себеп болгондуктан Аллах Таала пенделерин ошол ай жана күн тутулганда бир түр ибадатка чакырат. Болбосо ошол ай жана күн тутулгандагы намаз ачылуусу, эчак ачылуусу жана канчага чейин ал тутулуусу улаанат экендиги астрономия илиминин эсебинен эчак эле белгилүү болгон ай же күндүн тутулуусунун ачылып кетүүлөр үчүн эмес. Дал ошол сыяктуу эле жамгырсыздык дагы жамгыр намазынын убактысы. Белиелерин истиласы ve muzir şeylerin tasallutu bazı duaların evkatı mahsusalарыдыр. Жана ошондой эле балелердин жана зыяндуу нерселердин сага чабул коюусу кээ бир дуалардын жеке өзгөчөлөнгөн убактысы дейсиң. İnsan o vakitlerde acizini anlar. Ошол убактарда инсан алсыздыгын, ажыздыгын түшүнөт. Дуа ile niyaz ile kadri mutlakın dergahına iltica eder. Dua jana niyaz менен, жалбаруу менен абсолюттук кудуреттүү Алла Тааланын даргөйүнө жүздөнөт дейт. Адам башына кыйынчылык түшкөндө өзүнүн байкуш экендигин сезет да. Ошол Кудай Таала кыйынчылыкты сенин башыңа бериш менен, пендем, мен сенин өзгөчө жалбарган үнүңдү уккум келет. Ошон үчүн мен сага ушул кыйынчылыктарды берип атам. Азыр мага жалбаруунун убактысы. 5 убак намазга эле чектеле албай дагы даандан чыкарда тахажжудка тур, кажет намазын оку, жакшылап жалбар дегендин белгиси дейт да. Мага Кудайым эмнеге бул кыйынчылыктарды берип атат деп наалыбай, Кудайым мени жакшы көрөт экен. Азыр ибадат бул кыйынчылык келди, демек ибадаттын убактысы экен деп билиш керек дейт да. Эгер ошол дуа көп кайталануусу менен балелер кетпесе, анда дуа кабыл болбоду деп айтылбайт. Тескерисинче дуанын убактысы бүткөн жок дейт. Эгер Алла Таала айкөлдүк жана тааныштык берешендүүлүгү менен балени кетирип койсо, нур үстүнө нур, анда ал убакта дуа убактысы бүттү, аткарылды деп айтылат дейт. Демек, дуа кулчулуктун сыры. Кулчулуктун сыры. Тек гана мүдөө максатына жетүүгө курал болбош керек. Кулчулуктун сыры. Кулчулук болсо халисен ли вajhillah olmalı. Калыс Аллах ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Ялныз ажызыны изхар edip дуа ile ona iltica etmeli.
тек қана алсыздығын ачыға чыгарып, дуа менен ага даргөйүнө кайрылыш керек. Рубубиетине карышмамалы, жараткандын рубубиятына кийлишпеш керек. Кудай Таала рубубияты деген башкаруучулугуна кийлишпеш керек. Кудай Таала башкаруучулугу менен ар кандай кылат. Бирөөгө байлык берет, бирөөгө эйлик берет, бирөөгө тардык берет, бирөөгө кенендик берет, бирөөгө бала берет, бирөөгө бала бербейт, бирөөгө денсаулык берет, бирөөгө оору берет. Неге мага оору берип коет? Неге тетиги оорубайт? Тети акмак кылыктын баарын кылат, оорубайт, денсаулугу сонун, мен түз эле жүрөм, бирок эмне эле ооруй берем деп Кудай Тааланын рубубиятына кийлишпеш керек деп атат да. Кудай Таала жакшы билет кимге кайсы акыбалда эмнеге берип аткандыгын. Тедбири она быракмалы. Кудай башкарууну Кудайдын өзүнө ташташ керек. Кудайдын өзүнүн билгени бар. Кудайдын данышман зат, адилеттүү зат, хикметине итимат этмели. Кудай Тааланын данышмандыгына таяныш керек. Баягы Ибрахим алейхиссалам айтмакчыбы, Ибрахим алейхиссалам кени Мевла көрелим нейлер, нейлесе güzel eğiler дейт да, Bediüzzaman Said Nursi. Mevla görelим нейлер, жаратуучубузду карайлычы эмне кылар экен дейт. Нейлесе güzel eğiler, не кылса да бардыгын güzel кылат дейт. Кудайым не кылса да көркөм кылат. Кудайым бир нерсени туура эмес, адилетсиз кылып кое албайт, кылбайт. Кудайдын ар бир нерсесинде чексиз данышмандуулук, сыр, мээримдүүлүк, ырайымдуулук, адилеттүүлүк камтылган. Демек жараткандын данышмандуулугуна таяныш керек. Кудайым ушундай кылды, демек ушундай жакшылык бар. Окууга өтпөй калдым, ушундай жакшылык бар. Элгат айтор налыбаш керек, тагдырыңа ыраазы бол. Рахметини иттихам этмемели, Кудай Тааланын мээримдүүлүгүнө доо кетирбеш керек. Жөнөкөй мисал, канча мүнөтүбүз калды? 1-2 мүнөт барбы? Худайбия келишимде сырттан караганда сахабалар аны мусулмандарга чоң бир зыяндуу келишим деп билди. Бирок 1-2 жыл өтпөй, анда мусулмандар үчүн ушундай бир 180 градуска окуяларды өзгөрткөн кайрылуу нерселер бар экендигин убакыттын өтүшү менен көрдү. Ошондой Азирет Умар эч качан пайгамбарга каршы чыкпайм деди. Эми каршы чыкпайм деген каршы чыккан эмес, просто мындай эмнеге сиз буларга, кафырларга мындай уступкага барып атасыз деген өңдүү жерлерде болду мен. Мен мындан кийин пайгамбарга каршы чыкпайм деген да. Жараткан Алла Таала бардыгыбызды ыкыластуу пенделерден кылсын. Сабагыбыздын аягында ушул роббани аалымдарга Мухаммад Саид Рамазан Бути, Bediüzzaman Said Nursi, Ибн Атуайла Сакандари рахимахуллахтын рухтарына Фатиха сүрөсүн багыштап коелу.